Кудайдын чакырыгы 27-июнь. Бул адамдар мени тили менен урматташат, бирок алардын жүрөктөрү менден алыс. Бир жолу Ыйса динчил адамдар менен сүйлөшүп жатып, аларды эки жүздүүлөр деген. Бул адамдар мени тили менен урматташат, дейт Кудай. Жүрөктүн эч кандай катышуусу жок эле, ооздун учу менен сыйынган сыйынуулар, куру эле сөздөр. Элестетсеңер, ооз Кудайга сүйлөп жатат. Ал эми жүрөк таптакыр башка жакта. Жүрөктүн катышуусу болбогон сыйынуу кандай болот? Ойлор чачырап, автоматтык түрдө жатталган сөздөр чыга берет. Жүрөк унчукпай турганда, оозуң менен бирдемелерди айта берүү, Кудайдын алдында эки жүздүүлөнүү. Андай сыйынуунун учурунда Кудай эмне деп айткысы келгенин да адам уга албайт. Бирок адам чын жүрөктөн Кудайга ичинен кайрылган учурлар болот. Жан кыйналып турганда ичинен: "О Кудай, ушунчалык кыйналдым, мага жардамга келчи" деп онтогондо, дароо периштелер ал сыйынууну Кудайдын алдына алып жөнөшөт. Анткени үнүңдү катуу чыгарып сыйынуу, же туура сөздөрдү айтуу, же көп сөздөрдү айтуу маанилүү эмес. Эң маанилүүсү жүрөктүн катышуусу. Бир акылдуу адам мага мындай кеңеш берди эле. Сен көз көрбөгөн адам менен сүйлөшүп жатканда, көздөрүн, бетин карап алып сүйлө деп. А эмнеге? Ал баары бир көрбөйт да десем, көзү көрбөгөн адам сени сезет. Кайда карап сүйлөп жатканыңды, добуштун кайда багытталып жатканынан биле алат, деген эле. Башка жакты карап алып, көңүлү бурбай эле сүйлөй берсең, аларды капа кылат. Анын айтып жаткан нерсеси анча деле маанилүү эмес. Көңүл деле буруунун кереги жок дегендей кабыл алышат. Сен анын жанындасың, бирок көңүлүң башка жакта. Ошондой эле сыйынууда. Эгерде сыйынуу учурунда биз өзүбүздүн сыйынуубузга көңүл бурбасак, абага эле кетип жаткан сөздөрдү Кудай угууну каалабайт. Туура жүрөк менен сыйынуу кандай? Сыйынууга отуруу. Эң биринчиден, биз кимдин алдына келгенибизди сезишибиз керек. Ойду топтоп, шашкалактабай, түйшүктүү, ар кандай ойлордон бошонуп, Кудай менен сүйлөшүүбүз маанилүү. Эрте мененки убакыт, тынч убакыт өтө жакшы. Эрте туруп, сыйынуу учурунда уктап калбаш үчүн, муздак сууга чайканып, сергип алып, Кудай менен сүйлөшүүгө келсек болот. Үндү чыгарып сыйынуу дагы абдан жакшы. Өзүңдүн оозуңдан чыгып жаткан сыйынууну өзүң угуп, эки жака алаксыбаганга жардам берет. Жазууда артыңан эшикти жаап сыйын деп жазылганы эсиңиздеби? Бул алаксыбай сыйын дегендик. Телефонду өчүрүп койсок андан да жакшы. Сыйынып Кудайдын сөзүн окуп, таңды тосуп алсак кандай сонун. Ошентип Кудай менен сүйлөшүп жатканда жүрөгүбүз да ошол жерде болсун.